Негизи эле мына түштүк жергесинде чыгармачыл жаштардын башын бириктире турган бир бирикме көп жылдарга чейин болбой калды да. Анан келип мына мен бир топ демилгерди айттым. Анан Улукбек качан гана Бишкекке барып келгенден кийин өзүнчө бир жаңы демилге менен келип, ушу жигер чыгармачыл жаштардын башын бириктирип, ушу өзүнчө уюм түзүп, алгачкы түзүлгөн мезгилде бул жигер жалаң гана чыгармачыл жаштардын башын бириктирген эле, акын жазуучулар. Анан бара-бара бул өзүнүн алкагын кеңейтип, азыр ар кыл багыттагы жаштардын, жигердүү жаштардын, анан турмуштан бир келечектүү ордун табам деген жаштардын башын бириктирген бирикме катары азыр ишин алып бара жатат. Эми жигер жалаң эле жаштардын эмес, учурунда өз кезегинде улуу муунда чыгармачыл адамдардын, чыгармачылык кесиелерин өз деңгээлинде уюштуруп беришти. Анан ошол эле мезгилде мына Бекмурат, Мелис айтылык, Улукбектин өзүнүн китебинин бет ачарын ийине жеткизе уюштурушуп, анан жигердин дагы бир артыкчылыгын айтыш керек. Түндүк түштүк чыгармачыл жаштардын башын бириктирүүсү ынтымактыкты артып бараткан өзүнчө бир уюм катары тааныйм. Ушул эле жигерден тарбияланып чыккан камчы, маселен, лауреаттыкка чейин жетти, улук лауреаттыкка жетти, айталык. Жазуучулар союзуна мүчө болушту, мына Мелис, камчы. Кыскасы айтайын десең, бул өзүнүн чыгармачылыгы менен өзүнүн дараметин көрсөтүп чыккан жаштар. Сыдыкты алып кара турган болсок болот, Дүйшөн. Кыскасы бычак асап, балдар кыздардын башын бириктирген мыкты бирикме болуп калды деп айтсак болот. 10 жыл ичинде бул канчалаган мен деген кыргызга башы көрүнгөн улуу инсандардын тарбиясын алды, сабактарын алышты. Азыр жигердин мүчөлөрү өздөрү жаш экенине карабай айрым адамдарга сабак берүүгө даяр болуп калды 10 жыл аралыгында. Демек, жигерчилерди 10 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаганга толук акыбыз бар.